Акыркы убакта Кыргыз Республикасы Түркиялык согуштук учкучсуз учактарды сатып ала баштады. 2021-жылы 5 айынын 18-inde Кыргызстанга туркиялык байрактар ТБ2 келген. Бул дрондор эффективдүү жана мыкты экенин биз Сирияда, Ливияда, Украинада жана башка мамлекеттерде көрдүк. Муну менен токтоп калбай, 9 айынын 12-си УКМКнын башчысы Камчыбек мырза Акинже биздики деген сөз менен Кыргызстан Туркиядан байрактар Акинже согуштук учкучсуз учактарын алганын билдирди. Бир аз убакыттан кийин УКМКнын башчысы Кыргызстан Туркиядан Аксунгур учкучсуз учактарын аларын айтты. Бул видеодо булардын өзгөчөлүктөрүн жана мүнөздөмөлөрүн көрөбүз. Байрактар Акинже жалпы мүнөздөмөлөрү узундугу 12ден ашык метр, канаттарынын узундугу 20 метр, бийиктиги 4,1 метр, максималдуу учуу салмагы 5500 кг, пайдалуу жүк 1350 кг, ички 400, тышкы 950, 24 саат асманда тынбай учат, максималдуу учуу бийиктиги 12200 метр. Акинже ар кандай класстагы 8 дана ракетаны ташый алат. Анын ичинде канаттуу ракета Сом, душмандын тик учактарын жана аскердик учактарын жок кыла турган аба класстагы ракеталар жана башка ар кандай багыттагы бомбалар. Пилотсуз учак Аксунгур. Узундугу 12 метр, канаттарынын узундугу 24 метр, бийиктиги 3 метр, бош салмагы 1800 кг, максималдуу учуу салмагы 3300 кг, пайдалуу жүк 750 кг. Аксунгур Акинжеге караганда абада тынбай 40 сааттан ашык уча алат. Андан сырткары деңизде күзөтчү ракеталары бар. Акыркы 2 жылда Кыргызстан менен Түркиянын мамилеси бир топ жакшы болуп, көптөгөн келишимдерге кол коюлуп, Түркиядан бизге күчтүү куралдар келип жатат. Албетте бул көрүнүш бизди өтө кубандырат. Учур менен пайдаланып, Боордош Түркияга да бир жолу ыраазычылык билдиремин. Албетте бул куралдар бир гана Кыргызстанды коргош үчүн. И хочу обратиться к некоторым провокаторам на русском языке. Те, кто говорят, что мы якобы вооружаемся, чтобы на кого-то напасть, вы сильно ошибаетесь. Кыргызстан за всю свою историю никогда ни на кого не нападал. Это вооружение исключительно для обороны, чтобы всякие недоброжелатели 100 раз подумали, нападать на Кыргызстан или нет. Я желаю всем добра, друзья.